Достор салам. Кечээ Кызыл Адыр айылындагы Асыл спорт комплексинде спорттун ардагери Мамбеталы уулу ошо Алымкул атабыздын жаркын элесине арналган эркин күрөш боюнча 2010-2012 жылдары туулган өспүрүмдөр арасында областтык мелдеш өттү. Негизи мелдеш кырсыктан тыш аябай жакшы өттү деп айтсам болот. Ошо Самат деген агабыз келип ошо байге сайып берип, ошо спортту колдоп, жыл сайын ушуну мындай туруктуу өткөрүп турганга аракет кылышат экен. Анан быйыл дагы жылдагы эстафетаны эле улай быйыл дагы өткөрүп аткан дагы кербез экен. Анан балдар аябай көп экен. Негизи 200гө жакын ошол жаш өспүрүмдөр, жаш балбандар катышты. Негизи кырсыктан тыш аябай жакшы өттү деп айтсам болот. Анан дагы бир нерсени кошумчалай кетиш керек. Бул жерде эркин күрөш боюнча Талас облусунун федерациясы түзүлүп, бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан экен. Абаз агай сөз сүйлөп, өз сөзүндө ушул федерациянын ишмердүүлүгүнө токтолуп, мындан ары дагы чоң жетишкендиктерге жетишип, эркин күрөштү ошол республикалык деңгээлде, Азияда олимпиадага чыгаруу боюнча ишмердүүлүктөр мынакей башталганын, федерациянын президенти катары мына Искен Атакеевди кечээ жакында эле шайлашканын, анан ошол бүгүнкү күндө ошо иштер жүрүп атканын баса белгилеп айтып өттү. Анан сиздер дагы алдыда ушул федерациянын ишмердүүлүктөрү боюнча менин социалдык тармактагы баракчаларыман көрүп турсаңыздар болот. Бизди дагы ошо кызматташууга чакырышты. Мен дагы аябай кубанычтамын. Мындай негизи спортту сүйгөн, ушул тармактар өнүксүн, негизи эле жаштарга колдоо болсун деген адам катары мен дагы шыр эле макулдугун берип, бүгүнкү күндө ошол мен да кызматташууга даяр экенимди билгестим. Алдыда ушу медиа тармактан жардам берип турганга аракет кылам. Баардык маалыматтар балбандардын машыгуу учурунан, жетишкендиктери ушул федерациянын ишмердүүлүктөрү боюнча чагылдырып турганга аракет кылабыз. Анан ошо мелдештин жүрүшүнөн айта турган болсок, мелдештин негизи аябай бир катуу таймаш болду деп айтсам болот. Балдар аябай жакшы даярдыкта экен. Байгелер ушу ар кандай белектер даярдалып, медалдар, грамоталар даярдалган экен. Жеңүүчүлөргө ошол белектерди тапшырдык. Мен дагы ошол федерациянын атынан чыгып, биринчи жолу, алгачкы жолу ошол белек тапшырып көрдүм. Бул дагы мага өзгөчө бир сезимдерди тартуулады. Чоң рахмат. Анан ошол видеодон айта кетиш керек, бул жерде ошол федерациянын вице-президенти ошо Абаз агай мени чакырып, мелдеш боюнча, федерация боюнча маалымат берип, жакшы баарлаштык. Чоң рахмат айтып кетким келип атат. Анан ошо Самат агабызга дагы ийгилик каалайбыз. Жыл сайын өткөрүп турушат экен. Эч токтобой мындан дагы уланат деп атат. Ошо иштерине ийгилик. Анан жалпы ушул учурдан пайдаланып, кызыктар тараптарды чакырып кетет элек. Федерацияга колдоо көрсөтөм, салым кошом деген ишкер агаларыбыз же мындай эле мен дагы ошо федерациянын ишмердүүлүгүнө жардам берет элем деген досторду чакырып кетет элек. Бул ошол эркин күрөш тармагында жаштардын өсүп өнүгүүсүнө чоң салым болот деп баса белгилеп айткым келет. Ошол достор ийгилик болсун.